Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен Ынтымак телекомпаниясынын түз эфиринде Ош облусунун аймагындагы бир мандаттуу шайлоо округтарынан аттанып жаткан талапкерлердин тели дебаты назарыңыздарда. Бүгүн болсо кече алдын ала айткандай эле Кара Суу районунун аймагындагы Кара Суу номер 9 Кара Суу шайлоо округунан аттанып жаткан талапкерлердин экинчи тайпасы чакырылган. Бүгүнкү эфирге Абдразаков Нурсултан Эркинбаевич, Примкулов Гаухарбек Асылбекович, Матраимов Искендер Исмаилович чакырган. Бирок мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, алардын арасынан бир гана Примкулов Гаухарбек Асылбекович келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Негизи биздин ошо теледебаттын шартына көрө атайын биринчи тайм, экинчи тайм кылып ошол бөлүп алып барып жатканбыз. Бирок азыркы учурда ошо бир гана талапкер келгенине байланыштуу ошол 15 мүнөт убактысын татыктуу колдонуш үчүн ошол экөөбүз маек түрүндө гана ошол теледебатты өткөрөбүз. Андыктан биз менен чогулуп туруңуздар. Гаухарбек мырза, алгач сиз ошол жалпы эле шайлоочуларга өзүңүздү тааныштырып, кыскача ошол эмне жумуш аткарган атасыз эл үчүн, ошол боюнча кыскача ошол программаңыз боюнча да токтолуп кетсеңиз болот. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, кыргызстандыктар. Мен Примкулов Гаухарбек Асылбекович 1988 жылы Кара Суу районунда туулгам. Мектепте 2006 бүтүп эле Россияга, Москвага мигрант катары жумуш издеп кеткем. Ал жактан ушул убакка чейин жүрөм 15 жылдан бери. Эки билим алганмын, жогорку билимим бар, эки. Азыр үйлөнгөм, эки балам бар, бир кызым, бир уулум. Азыр жеке ишкермин. Ушул өзүм жөнүндө кыскача маалымат. Эми Гаухарбек мырза, азыр эле айтып кеттиңиз, мигрантмын депчи. Мына сиз ушу жогорку кеңештин депутаттыгына аттанып жатасыз. Эгер ушул өтүп кетсеңиз, айрыкча ушул мигранттарга кандай колдоо көрсөтүп, бир кандай бир мындай жардам көрсөткүңүз келип атат да, программаңызда ушул жагдайга көңүл бурдуңузбу? Албетте, ушул 15 жылдан бери ал жакта кандай жүргөн мигранттарыбыз кандай жүргөнүн мен өзүм тери менен өткөргөнүн билем. Ал жакта ошол элибиз, жарандарыбыз биринчи очередь бул жакта неме болсо, жумуш болсо, бул жака келип өзүнүн жеринде, өзүнүн ата-энесинин астында иштешмек. Анын үчүн биз бул жака жумуш орундарды түзүп чакырышыбыз керек өзүнүн жарандарыбызды, туугандарыбызды. Ошол. Эми мына жумуш орун деп калдыңыз да. Мисалы биз жумуш орун түзүш керек, мындай кылыш керек дей берсек маселе чечилбейт да, негизичи. Анан сиз ушул эгер шайланып калсаңыз, кантип жумуш орундарын түзөт элеңиз да, кандай бир бизде ушул Кыргызстанда сиз ал жакта ошол ишкерлик менен алектенип эткенсиз. Ушул Кыргызстанда кандай ушул жумуш орун түзүүгө кандай мүмкүнчүлүктөр бар, анан эмне үчүн колдонбой келет да? Сиз кайсы мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп ушул жагдайдагы маселени чечет элеңиз? Жакшы суроо болду. Биз кыргыз эли илгертен ушул мал чарбасы менен келебиз. Илгертен ушул дыйканчылык келебиз. Ошол дыйкан чарбасына көптөгөн нерселерди алып келиш керек да. Мал чарбасына, малдын породаларын өзгөртүш керек. Анан эң негизги бизде жол бар. Бул бизден өткөн жибек жолу. Жибек жолу. Ал биз өзүбүздүн көп өндүрүштү өндүрүп, ошол жибек жолу аркылуу эле ушул Кыргызстанды баксак болмок да. Ушул программаны иштеп акырына чейин чыгышыбыз керек да. Ошондо өндүрүш өзүбүздөн болуп, мигранттар бизге келмек. Жана эле башында айтып кеттиңиз, мисалы мен ошол адистигим боюнча 2 диплом бар, бири юрист да? Бири юрист. Юрист. Негизинен бул азыркы ошол мына жогорку кеңеш баш мыйзамда мыйзам чыгаруу бийлиги деп жазылып турат да. Негизи бул тармак сизге жат эмес. Жат эмес. Эми эгер шайланып калсаңыз, алдын ала бир ушул план түздүңүзбү? Кандай мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш керек, кандай мыйзамдарды кабыл алыш керек? Ушул жагдайдагы бир программаңызда барбы? Эмне мыйзамды кабыл алабыз? Мен Кудай буйруп өтүп кала турган болсом, биринчи очередь депутаттардын 2 эле мөөнөткө барышын кабыл алдырыш керек. Ошол мыйзамды сунушту киргизмекмин. Ошолго коюлган ойдурмакмын. Кандай болбосун? 2 эле мөөнөткө. Биринчисин депутаттарды эл тандаган болсо, экинчисин ан депутаттын ишине карап, эл кайра тандап алыш мүмкүн. Үчүнчүсүнө эч кандай депутатка жол болбош керек да.
үчүнчү койгонучу эмнеге дегенде башка жаш кадрлар бар. Алар дагы келип өзүнүн салымын Кыргызстандын өнүгүшүнө киргизиш керек. Эмнеге дегенде азыр депутаттар жада калса мына өзүнө ылайыктуу кылып мыйзамды түзүп алган. Каласа өмүр бою депутат болушка мүмкүнчүлүгү бар. Аларды эл тааныйт, аларда акчасы бар. Ошон үчүн ушул мыйзамды мен киргизмекмин сунуш кылып. Ошол мыйзамды кабыл алдырмакпыз. Анан азыркы учурда мисалы сиз коюп жаткан ушул округтарда көпчүлүк эл дыйканчылык менен алектенет да. Айрым аймактарда азыркы учурда ушул кырдаалга байланыштуу кээ бир аймактарда таза суга суу жетишсиздиги негизги маселеге айланган. Азыркы учурда ошол Кыргызстан агрардык мамлекет. Ошол ирригация маселесин чечүүгө кандай бир аракет көрөсүз? Ирригация деген бул жанакы суга суу менен камсыздоо маселесин чечүү үчүн кандай пландарыңыз бар? Бул жөнүндө бул өзү депутат эгер жогорку кеңешке бара турган болсо, бул элдин көйгөнүн парламентке, жогорку бийликке, министр Кабинетовго жеткирип бериш керек. Элдин үнүн ал жака уктуруш керек. Ал жерде ошол адистер бар, ошондой структура бар. Министерствода ушул агрардык сууну камсыз кылуу же башка кылуу. Ал үчүн ошолор менен биргелешип, министр Кабинетов менен биргелешип, ойлонуп, ошол кандай чечилишин тактап туруп, анан кийин ишти башташ керек да. Ишти баштап бүтүрүш керек. Негизи азыр ошо эл менен жолугушуп атасыз да. Эл менен жолугушуп атабыз. Эмне ошол көйгөйлөрүн айтып атат? Айрыкча ошол кайсыл көйгөй сизди ошол мындай ойго салып атат да? Россияда жүрүп, 15 жылдан бери Россияда жүрөм. Ал жактагы элибиз 1 миллиондой эл бар да. Ал жактачы биздин жарандарыбыз, туугандарыбыз бүт Россияда жүрөт. Башка Россияда эмес, башка өлкөлөрдө да жүрөт. Алар ошол бул жакта жашоосу жакшы болгон үчүн ал жака кетпей атат да. Бул жакта жумуш орундары болсо, бул жака келип иштешмек. Элдин көйгөйү эл өзү билет, бар жогун менден жакшы билет элчи. Суу маселеси, жер маселеси, медицина, образование өтө көп, чегара маселелер бар. Эми алардын бар жогун чечиш үчүн мамлекеттин министр Кабинетов бар. Ал ошол жакта структура ушундай түзүлгөн. Азыр биз депутаттар барса только мыйзам жазат бул жердечи. Ошону элдин көйгөйү биз жеткирип беришибиз керек. Ал жакта алар чечиш керек. Чечпеген болсо министрлерге сын айтыш керек, аларды кетирип башка ордуна башкасын келтириш керек. Эми элдин көйгөйүн айта турган болсок, бул жерде эң азыркы талапка керектүү нерсе бул тамак аштын кымбатташы, ГСМдин кымбатташы, дары дармектин кымбатташы. Бүт биз өзүбүздө эчтеке чыкпайт, бүт завоз менен келет, импорт болот бизгечи. Ошол нерселерди биз өзүбүздөн чыгарсак, биринчи өзүбүзгө жеткире алсак, ошол нерселер тамак ашын, дагы эмне? Тамак аш, кийим кечек, бүт ушундай керектүү нерселерди өзүбүздөн чыгарсак, анан ближний зарубежге экспорт кылсак, ошол главный нерсе. Мүмкүнчүлүк барбы бизде? Эми бизде эмнеге мүмкүнчүлүк жок? Анан эмне үчүн колдонулбайт да? Эмнеге үчүн колдонулбайт? Айтайын, бир нерсени айтайын. Бизге көп нерсе завоз менен кирет. Ушул эле депутаттар, жогорку кеңеште отурган депутаттар, алар монополисттер. Монополия болуп бизге кымбат баада, арзан алынган нерсе кымбат баада келет ушул жергечи. Анын үчүн монополияны жок кылыш керек. Мамлекет аны караш керек. Баарын тегиз караш керек. Монополияны жок кылыш керек. Монополияда кимдер отурат? Биздин өзүнүн жогорку кеңеште отурган депутаттар отурат. Ал жакта өзүнө ылайыктуу мыйзамды жазып, бунун акцизин азыраак кылып, бунусун көбөйтүп, кээ биркисин вообще пошлина төлөмөй турган кылып туруп, өздөрүнө закон түзүп алышкан кээ биркилерчи. Un маселеси, былтыр эле көрдүңөр, пандемия башталганда бир кап un үчүн адамдар талашып, урушуп жүрүштү. Ошону резерв кылсак болот да, биз мамлекетте резерв болуш керек. Аны элге жеткириш керек. Май, туз, un, сахар, эт, ошолордун бар жогун мамлекет көзгө алыш керек эле. Бирок тилекке каршы аны эч ким көзгө албай атат азыр.
Эми азыркы учурда негизи дагы бир суроо берейин. Жогорку Кеңештин депутаты болом деп аттангандар саны аябай көп да. Сиз эмне үчүн ушул аттанып атасыз да? Ушул талапкерлигиңизди коюп, Жогорку Кеңештин депутаты болом деп атасыз. Максатыңыз эмне? Балким эл жана айтып атпайсызбы, ошол өзүнүн бизнесин коргоо үчүн барат деп элечи, жанакы өзүнө ылайыктуу бизнесин коргоо үчүн ылайыктуу мыйзамдарды кабыл алып атат деп. А сиздин максатыңыз эмне? Менин максатым жана айтып кеткендей, ошо элдин көйгөйүн чечүү. Элде ушунчалык көйгөй көп. Мен азыр айта турмасам убакта көп кетет. Эл өзү билет, жанагы эле айтып кеткен элдин көйгөйүн чечүү, элдин көйгөйүн ошол Жогорку Кеңешке алып барып, ал жерде бир катар карап, министр кабинетине берип, ал жактан чечип берсе, элдин көйгөйүн ошол жака жеткирүү, элдин көйгөйүн чечүү. Анан буга чейин айтып кеттиңиз, миграцияда жүрдүм депчи. Кандай ошол тарап, ошол жакта жүрүп, ушул өзүңүздүн балким айыл болобу, балким ошол айыл өкмөттүн аймагы кандай элдин маселесин чечкенге көмөк көрсөтө алдыңыз? Жардам берип жүрдүңүзбү буга чейин элге? Буга чейин бизде ошол Москва шаарында Кара суу фонду бар. Кара суу фондунан ал жакта ошол чогулушуп, бул жака жетпеген нерселерди жөнөтүп, ал жакта салым косуп жүргөнбүз. Ушул аймакта мен жардам бере алдым дешим мүмкүн. Ошол Кара суу фонду бар, ошол жактан эл чогулабыз. Ар бир айылдан, Кара суунун ар бир айылынан бирден адам ал жерде төрага болгон. Ошолор чогулушуп, кандай маселе? Например, бир мисал келтирейин. Бир адам бизге WhatsApp'тан келет. WhatsApp'тан мынау груз 200-гө неме болуп койгула дейт. Адамдар ден соолугун начарлап, ошол жакта каза болуп калышат. Аны бул жака алып келиш үчүн биз ошол Кара суу фондуна кайрылышат. Ал жактан ар бир жаран колунан келишинче жардам беришет да, анан бул жака неме болушат. Аны эч кандай мамлекеттен жардам эч кандай күтүлбөйт. Ал жакта өзү каза болуп атса, тууган уруктары өзү иштегени барса, эч кандай нерсеси жок. Эми азыр мына сиз менен кошо атаңдаш талапкердин экөө келиш керек эле. Кимисине кандай сурооңуз бар эле? Эмнени сурайын дедиңиз эле кимисинен? Эмнени сурайын дедим эле. Мисалы мына Матраимовдон эмнени сурайын деп атасыз да? Ошол коррупция менен кандай күрөшүш керек? Ошону сурайын дедиңиз эле. Сурайын дедим эле. Аркы экинчи талапкерденчи? Ал мен ошол Кыргызстандын өнүгүшүнө кандай салым кошо алат? Ушул нерсеге кызыктыңыз да. Урматтуу Гаухарбек мырза, мына сиздин убакыттын бүтүшүнө 2 минутта убакыт калды. Ушул учурда ошол элге акыркы ошол сөзүңүздү айтып алсаңыз болот, элге кайрылууңузду. Сизге ушул акыркы жыйынтыктоочу сөз. Кезекти берели, ушул 2 минутта калды убактыңыз. Урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз элим, ушул жылдын 28 ноябрь күнү Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо күнү. Шайлоого келип, өзүңөргө жаккан таза инсанды тандап алсаңар жакшы болмок. Кыргызстандын 5 жылдык ушул тагдыры ушул шайлоодо турат. 5 жылдык тагдыры шайлоодо турат. Өзүңөр мен айтпайм мени шайлагыла деп. Өзүңөргө жаккан жүрөгүңөргө жаккан талапкерди тандап алсаңар жакшы болмок. Жакшы инсан тандасаңар, Кудай буйруса, ошол Кыргызстандыбыз оңолот. Рахмат. Чоң рахмат. Гаухарбек мырза, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Жалпы сизге 15 мүнөт убакыт берилди. Бул убакытты мен сиз ошол жакшы, үнөмдүү, максаттуу пайдаланды деп ойлойм. Алдыдагы шайлоолордо ийгилик каалайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү теледебатыбыз соңуна чыкты. Ал эми кийинки теледебат 22 ноябрда болот. Бул күнү Куршап шайлоо округунан аттанып жаткан талапкерлердин биринчи тайпасы дал ушул бизнес студияга келмекчи. Бүгүнкү программабыз соңуна чыкты. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.